7 bölüm. Кудай Теңириң сени ээлегени бара жаткан жерге алып барганда, сенден алда канча көп жана күчтүү мына бул 7 элди, Хеттиктерди, Гиргештиктерди, Аморлуктарды, Канаандыктарды, Перездиктерди, Хибиликтерди, Жебустуктарды сенин алдыңан кууп чыгып, аларды колуңа салып берет. Сен аларды кырып саласың. Ошондо алардын бирин да калтырбай кырып сал. Алар менен келишим түзбө, аларды аяба. Алар менен куда сөөк да болбо. Кыз алышып кыз беришпе. Анткени алар сенин уулдарыңды менден алысатат. Уулдарың башка кудайларга кызмат кылып калышат. Ошондо Теңир каарданып, силерди тез эле кырып салат. Аларга мындай кылгыла: курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, мамыларын кулаткыла, токойчолорун кыйгыла, балбалдарын отко ыргытып, өрттөп жибергиле. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Жер бетиндеги баардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. Теңир силерди башка элдерден көп болгонуңар үчүн тандап алган жок. Силер башка элдерге караганда аз сандагы элсиңер. Теңир силерди сүйгөндүктөн, силердин ата-бабаларыңарга берген убадасын аткарыш үчүн силерди өзүнүн күчтүү колу менен алып чыкты. Ал сени кулчулуктан Мисир падышасы фараондун колунан куткарып алды. Ошондуктан билип жүр, сенин Кудай Теңириң, Кудай, өзүнүн келишимин сактаган ишенимдүү Кудай. Ал өзүн сүйгөндөрдүн жана өзүнүн осуяттарын аткаргандардын миңинчи тукумуна чейин өзүнүн ырайымын көрсөтөт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн ар бирин өзүнчө жазалайт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн жеке өзүн кечиктирбестен жазалайт. Ошондуктан мен бүгүн сага берип жаткан осуяттарды, көрсөтмөлөрдү, мыйзамдарды аткар.